Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imam Bukhari жана Imam Muslim Анас ибн Малик аттуу сахабадан мындай хадисти риваят кылышкан. Кана набийю саллаллаху алейхи ва саллям ятаваддау бил мудди ва ягтасилу бис са'i ila хамсати амдад. Бул хадисте Анас ибн Малик пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын даарат жана гусул алгандагы колдонгон суунун өлчөмү жөнүндө баяндап жатат. Бул жерде айтып атат бул сахаба Кана набийю саллаллаху алейхи ва саллям ятаваддау бил муд. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям даарат алганда бир муд өлчөмүндөгү суу менен даарат алган. Муд деген эмне? Муд бул орто колдуу адамдын эки кол менен бирдей сузган суунун көлөмүн айтабыз. Бул болжол менен 700 граммга жетпеген 600 граммдын тегерегиндеги суунун көлөмү. Ваяктасилу бус са, жуунган кезде, гусул алган кезде бир са менен жуунчу кээде эле хамсат амдат 5 амдатка чейин жеткиришүү деп баяндап жатат. Са деген эмне? Са деп ошол жанагы жогоруда айтылган муддун өлчөмүн айтып кеттик го. Орто колдуу адам эки кол менен бирдей сузган болсо бир муд болот деп. Ошондой муддан 4 болсо бир са болот. Мындайча айтканда орто колдуу адам 4 жолу эки кол менен бирдей сууну эки колуна толтурган болсо ошол бир са болот. Бул болжол менен 3 литрге жетпеген өлчөмдөгү суу. Кээде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 4 муддан 5 мудка чейин гусул алганда сууну колдончу. Мындайча айтканда жанагы бир саадан кээде кичине ашырып, ага 700 граммга жетпегедей сууну кошуп даарат алган. Болжол менен байкасак пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жуунган кезде 3 литрге жетпеген суу менен кээде анча-мынча 3 литрден ашкан суу менен гусул алып жуунуп турган. Мына бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын даарат алгандагы жана гусул алгандагы сууну колдонуудагы бизге көрсөтүп кеткен үлгүлүү жолу. Бул жерде байкасак пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сууну башка бир максатта колдонгон жок. Сууну ошо ибадат катарында, даарат алганда, гусул алганда Аллах субхана таалага жакындоо, таза болуп Аллах таалага ибадат кылуу максатында колдонгон суусунун өлчөмү ушул болуп отурат. Бул жерде биз эмнени түшүнөбүз, урматтуу мусулман биртугандар? Адам баласы, айрыкча мусулман, бул жашоодо баардык колдонгон каражаттарын үнөмдүү, ысырап кылбастан колдонуш керек. Ошол колдонуп аткан каражаттары ибадат жолунда болсо дагы, жакшы амалга себеп болгон каражат болсо дагы, ошону ысырап кылбастан үнөмдүү пайдаланыш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бизге чоң үлгү. Биздин пайгамбар мына ошо Аллах субхана таалага ибадат кылуу максатында дагы колдонгон каражаттарында ысырап кылбастан үммөттөрүнө үлгү катары суу болобу же андан башка нерсе болобу колдонгон кезде такыр ысырап кылчу эмес. Биз дагы мына ушундай нерседен үлгү алып, жашообуздагы колдонгон нерселердин баарында үнөмдүүлүктү өзүбүзгө үлгү тутушубуз керек. Айрыкча сууну колдонууда. Мына азыркы заманда дүйнөнүн баардык булуң бурчунда таза сууга муктаждык алтындан дагы зарыл болуп турат. Ошондуктан ар бир мусулман, эркек болобу, аял болобу, жаш бала болобу, сөзсүз түрдө жашоосуна көңүл буруп, сууну колдонгондо пайдалуу колдонушубуз керек. Бул биздин динибиздеги эң белгилүү болгон, динибиз катуу көңүл бурган адеп ахлактардын бири. Аллах субхана таала Куранда айтат: "Ва кулу ва шарабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин." Жана жегиле ичкиле, ысырап кылбагыла. Анткени өз жөнүндө айтылды, анткени Аллах таала ысырап кылгандарды жакшы көрбөйт деп Куранда ачык айкын баяндап атат. Демек, ысырапкорчулук бул Аллах субхана таалага жакпаган, динибизде тыюу салынган иштердин бири. Бул жалпы жөнүнөн. Айрыкча мына суу маселесин айтып атабыз. Мына сууга келгенде катуу көзөмөлгө алып өзүбүздү сууну жакшы үнөмдөшүбүз керек. Мен жуунуп атам же даарат алып атам, жакшы иш кылып атам деп шылтоо кылбастан, кандай максатта сууну колдонсок, ошол сууну колдонууда дайыма үнөмдүүлүктү сакташыбыз керек. Күнүмдүк колдонуубузда же жалпы колдонуубузда же жанагындай бул хадисте келгендей ибадат максатында колдонгон кезде сууну үнөмдөп сакташыбыз керек. Мына азыркы заманда биздин өлкөбүздө дагы сууга, таза сууга болгон муктаждык аябай көп. Мына азыркы күндө дагы суунун тартыштыгын, таза суунун тартыштыгын угуп калып атабыз. Биздин мамлекет ошого сууга жоопкерчиликтүү адамдар сууну үнөмдөөгө, ысырап кылбоого чакырып атат. Мына ушундай нерселерге баардык мусулмандар кош көңүл карабастан жардамдашып,
ар бир жеке адам өз башына жоопкерчиликтүүмүн деп сезип, кайсы жерде болбосун, кайсы убакта болбосун сууну колдонгондо ысырап кылбай колдонушубуз керек. Мунун пайдасы мына өзүбүзгө эле бул дүйнөдө дагы жана акыретте дагы берекесин берет. Бул дүйнөдө экономикабыздын көбөйүшүнө таасир берет. Эгерде сууну үнөмдөй турган болсок, таза суунун запасы өзүбүздө эле калат жана суу тартыштыгы жоголот. Акыретте болсо Аллах субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тутуп ээрчигендигибиз үчүн жана ошондой эле Аллах таалага баш ийип ысырап кылбай сууну жана андан башка нерселерди үнөмдөгөнүбүз үчүн Аллах субханаху ва таала бизге чоң соопторду берет. Аллах субханаху ва таала баарыбызга ийгилик берип, үнөмдүү, ысыраптан алыс болгон мусулмандардын катарында кылсын.